Эфирде кылмыш, кырсык, жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы? Buradaki WhatsApp noktasını şunu açmışsınız. Наки, пожалуйста. Данного водителя был установлен специальное громкоговорящее устройство без официального разрешения. Переоборудован, конечно. УТРК жана Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн рейдтин учурунда акыркы бир суткада өлкө аймагында бир канча мас айдоочулар жана жол эрежесин бузгандар аныкталды. Уюштурулган иш-чаранын максаты мас абалындагы айдоочуларды аныктап, жол кырсыктарын азайтуу. Эмне мага тарткан эмне? Урматтуу айдоочу, чечесизби, чечпейсизби? Чечен отпойм, ачам ал, чечен. Все хорошо, чечем. Gel, biz çıkalım. УКМК бийликти күч менен басып алууну пландаган адамдардын тобунун мыйзамсыз аракеттерине бөгөт койду. УКМК маалымдагандай, аталган адамдар ушул жылдын 31-августунда Бишкек шаарына жакын жерде өлкөнүн бардык аймактарынан келген жаштарды. Анын ичинде алдын ала даярдалган кыйратуучу күчтөрдү топтоо максатында спорттук оюндарды уюштурууну пландаштырышкан. Ошондой эле бул спорттук иш-чарага элди Бишкекке жөө жүрүшкө үндөш үчүн айрым оппозиция лидерлеринин чагымчыл катары чакыруу мелчемделген. Андан соң алдын ала даярдалган деструктивдүү спортчулардан жана кылмыштуу элементтерден турган адамдардын тобу кырдаалдан пайдаланып, чогулган элди Бишкекке алып барышып, жол боюнда зордук-зомбулук, каракчылык, өрттөө, мүлктү жок кылуу менен коштолгон массалык башаламандыктарды уюштуруп, өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу аркылуу ок атуучу куралдарды, жардыргыч заттарды колдонуп, бийликти күч менен басып алууну көздөшкөн. Мындан тышкары даярдалган адамдардын тобу провокация жана кырдаалды курчутуу максатында укук коргоо органдарынын кызматкерлерине каршы колдонуу үчүн ок атуучу куралдарды ээлеп алуу максатында ок атуучу полигонду басып алуу планы болгон. Башаламандыкты уюштурууну көздөгөн тараптар ок атуучу куралдарды, ок дарыларды, колго жасалган жардыруучу түзүлүштөрдү жана уулуу заттарды даярдоо үчүн зарыл болгон тетиктерди сатып алышкан. Ошондой эле башаламандык учурда укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин күч түзүмдөрүнүн аракеттерин үзгүлтүккө учуратуу максатында алардын аракеттерин координациялоо үчүн рацияларды, ок өтпөс кийимдерди жана көп сандагы укук коргоо органдарынын кийимдерин да камдап коюшкан. Все, тихо, ждем команду. 67 000 болуп атабы? А почему, когда ошо кагазын алганда сен учкан жоксуң? Басында эле айттым, 95 000 сом. Сейчас вот эти документы делаются. Я клиента уже нашел. Фамилия, имя? Фамилия, имя, отчество? Денежные средства. Все денежные средства имеют номинальный личный купеж. 20, 10, 15, 20, 25.
Өзгөчө ири өлчөмдө акча талап кылган адамдар кармалды. Жазаларды аткаруу кызматынын түзөтүү мекемелеринде соттолгондордун ичинен кылмыштуу уюмдардын жана башка деструктивдүү топтордун мыйзамсыз иштерин аныктоодо көзөмөлчү болуп саналган адамдар. Номер 1 төргүү абагында кармалып турган адамдарга карата физикалык зомбулук көрсөтүү, ошондой эле алардын жакын туугандарына күч колдонуу менен коркутуу жолу аркылуу опузалап карыз өндүргөн. Опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 95 000 сом суммасындагы каражатты алуу учурунда 2 жаранды кармады. Учурда бул кылмышка тиешеси бар бардык башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Быйыл Чүй облусунда сууга чөккөн фактылар катталган. Адамдын өлүмү ар дайым трагедия, баланын өлүмү кош трагедия. Балдардын суу көлмөлөрүнүн жанында ата-энесинин коштоосу жок, өз алдынча жүрүшү, эң баштык кылуу жана атайын жекече коргонуучу каражаттардын жоктугу, мунун баары кырсык менен аякташы мүмкүн. Эгерде сиздин дачаңызда же короңузда ар кандай суу куюлган идиштер бар болсо, балдарыңыз үчүн коопсуздук чараларын көрүңүз. Суунун курмандыгы болуп калбоо үчүн тыюу салынат. Белгисиз жана тыюу салынган жерлерге сууга түшүүгө жана чумкууга, дамбалардан, пристандардан, катер, кайыктардан сууга секирүүгө, тосмолордон жана эскертүүчү белгилерден арыз үзүүгө, сууда сүзүү жана сууда сүзүүчүлөрдүн буту колунан кармап алып, буйлар жана башка техникалык курмаларга чыгуу менен байланышкан бейбаштыкка жол берүүгө, жалган кырсык сигналдарын жөнөтүүгө, куткаруучу жабдуулары жок кайыктарда жана катамарандарда сүзүү, кайыкта бара жаткан бир жерден экинчи жерге жылып жүрүүгө, сууда сүзүү үчүн тактайларды, дөңгөчтөрдү, үйлөнмө матрацтарды, унаанын дөңгөлөктөрүнүн камераларын жана башка көмөкчү каражаттарды колдонууга, сууларды булап жана таштандыларга толтурууга. Эгерде сиз сууга чөгүп бара жаткан адамды көрсөңүз, биринчи кезекте жардамга башкаларды же куткаруучуларды чакыруу керек. Урматтуу жарандар, суунун курмандыгы болуп калбоо үчүн өзүңүзгө жана жашы жете элек балдарыңызга кам көрүп, жогорудагы эрежелерди сактаңыз. Талас облусунда Маданият борбору кайрымдуулук мекемесинин филиалына жамынып алып, медресе диний окуу жайын мыйзамсыз иштетүү фактысы аныкталды. Тактап айтканда, жогоруда аталган медресе тиешелүү мамлекеттик органдарда каттоодон өтпөстөн диний окуу жайларга карата белгиленген нормаларды жана талаптарды бузуу менен иштеп келген. Аталган медреседе билим берүү жөнүндө мыйзамын бузуу менен 12 жаштан 15 жашка чейинки балдар билим алышкан. Ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын маалымат базасында Маданият борбору мекемеси диний окууларды жүргүзүү укугуна ээ болгон тизмеге кирген эмес. Текшерүү иш-чараларынын натыйжасында аталган мекеменин ишмердүүлүгү токтотулду. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү фактысы боюнча Нарын облусунун тургундары кармалды. Нарын облусунун жергиликтүү жашоочуларынын үйлөрүндө тинтүү иштери жүргүзүлүп, жыйынтыгында жапайы кара куурай түрүндөгү баңгизаттары ири өлчөмдө табылып алынды. Жогорудагы адамдар Жумгал районунун жана Ысык көл Нарын облусунун аймагына сатуу максатында жапайы кара куурай жана гашиш баңгизатын алып келүү менен тынымсыз алектенип келишкени аныкталды. Азырын чыгып аттым эле Нарындан. Эми тийбеди балдардан чогулгуча. Ушкале отуруп коймойм банкта. 1 саатта чыгып калам, сомдун акчасын. Баягыда 3 000 сом. Азыр отуруп коймон, чек жиберем братан, Хорошо, мы чыгып. О, тек алыңызбы? Иә. Жақында тоғыда чықмақпыз ба? Шоғыда О, если что, братан, 3 болсо, братан, бирдеке которуп ийсеңиз, походу кайра ала кетесиз. Сомдор кышса азыр мага отурбайсың, братан. Апта жаңылыктар ушулар болду. Сиздер телевизор программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.